Саламатсыңарбы балдар? Улуу жеңиштин даңкы өчпөйт деген темадагы класстык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта улуу ата мекендик согуш жөнүндө кененирээк маалымат аласыңар. Ошондой эле билим билгичтигиңер жана логикалык ой жүгүртүүңөр өнүгөт жана ата мекенди сүйүүгө, аны коргой билүүгө тарбияланасыңар. Эмесе балдар, мен силерге улуу ата мекендик согуш жөнүндө кыскача айтып берейин. Силер болсо конткоюу менен уккула. 1941 жылдан 1945 жылга чейин созулган улуу ата мекендик согуш фашисттик Германия менен Советтер Союзунун ортосунда аяосуз болгон. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил жашап жаткан Совет элине кол салат. Бул согушта Советтер өкмөтү миллиондогон аскерлеринен ажырады. Ал эми Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам согушка аттанган. Алардын ичинен 1000ге жакыны аялдар болгон. Согушта кыргыз аскерлеринин 90 миңден ашууну согуш талаасында баатырларча курман болушкан. 150 миңден ашуун жоокер күчүрмөн орден жана медалдар менен сыйланышкан. Советтер Союзунун баатыры деген намды 73 жоокер алган. 29 жоокер даңк ордени менен сыйланышкан. Советтер Союзунун баатыры намын алган биринчи кыргыз жигити Дүйшөнкул Шопоков болгон. Кымбаттуу менин окуучуларым, силер дагы ата бабаларыбыздай күчтүү, ар намыстуу, эли жерибизди коргогон эр азамат уул кыздардан болуп чоңоесуңар деген ойдомун. Ар дайым элибизди, жерибизди көзүбүздүн карегиндей сактоого милдеттүүбүз. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде, эр намысы, эл намысы. Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эр болбойт. Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт деген макалдар бекеринен айтылбаса керек. Фронтто эли жери үчүн күрөшкөндөрдүн эрдиги эч качан унутулбайт. Улуу ата мекендик согуштун кайгысы, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат.